Денесинде эң көп татуировкасы бар. Бей кылган адамдар дүйнөдө аз эмес. Булар эмне себептен мындай кылат? Же булар нерв психологиясы бузулганбы? Же тубасабы деген суроолор жаралат. Азыр мен силерге денесинде толук пайыздуу чиме татуировкасы барлар тууралуу. Буларды көрүп оюмча таң каласыз. Азыр заманыбызда мындайлар күндөн күнгө өсүүдө. Сиздер арзыбаган минетке класс басып өтүңүздөр жана каналга катталыңыз. Ошондо сиздер видеону биринчиден болуп көрө аласыздар. Мария Хосе Кристерна. Мексикалык Мариянын жүзү вампир сыяктуу. Түстөрү көргөнүңөрдөй илешме шаңгыр-шуңгурлары денесине көп жайылган. Албетте ал абдан коркунучтуу көрүнөт. Бүт денеси ар кандай маанидеги же мазмундагы татуировкалар менен капталган. Башында мүйүзү 4 дана бар. Тиштери курчутулган жана азу тиштери узартылган. Мистикалык образ дененин ар кайсы жерлериндеги пирсингтери дал келген. Өзүнүн келбети нормалдуу деп, мага бардык стилим өзүмө жагат, туура деп эсептейм деп айтып өттү. Мариянын көрүнүшү мындай болгону менен ал юристтикти бүткөн. Ал юрист болуп иштей албайт. Бирок тату салону анын имиджине ылайыктуу. Анын фотосессиядагы акчасы жакшы аян алып келет. 4 баланы багууга жетет деп айтып өттү Мария. Юлия Гунузе. Иллюстрацияланган айым деген кайманатка ээ. Анын териси 95%га татуировкалар менен капталган. Бул кыз Гиннестик рекорддор китебине да кирген. Бул айымдын тери татуировкасына болгон хоббисинин себеби үчүн бул нерселерди кылдым деп айтат. 30 жашында аялда болгон күйүк пайда боло баштады. Андан соң бул татуировка нерсеге кол урган. Убакыттардан кийин тыртыктар пайда болот. Ошондуктан Юлия аларды жашыра баштап, улантып 95%га денесин чимелерге санын толтуруп салды. Рик зомби бала. Рик адамдын скелетин эске салган. Денедеги скелет көрүнүшү менен өзгөчө татуировкалардын гармониялуу айкылыштан улам укмуш популярдуулукка ээ болду. Риктин башы баш сөөгүнүн чимелери менен жабылган жана анатомиялык жактан абдан так, өзгөчө көрүнүшү бар жаш жигити. Леди Гаганын менеджери байкап калып, анын видеого зомби бой тасмага тартылган. Бүгүнкү күндө көрүп турган бейкылык жигит Рик Генес белгилүү подиумдун модели болот. Тому Уэллс. Британиялык Томи жаш кезинде татуировкага кызыгып, 70 жашында таза теринин бир да жери калган эмес. Ошол эле учурда Томи чимелердин эч кандай темага кызыгып умтулган жок. Бирок денесинде өсүмдүктөрдүн, жаныбарлардын, бычактардын сүрөтү менен жапты. Жөн эле оймо чимелерге, буюм сүрөткө толтурбастан жана өзүнө жаккан үй бүлө мүчөлөрүнүн аттарын жазып өткөн. Лоски Диамон Реч. Алмазбай цирктин аткаруучусу. Реч 2006-жылы денесинде татуировкалардын саны боюнча Гиннес китебине кирген. Башында аны териге толтурган сүрөттөрү толуп кеткен. Бирок бул жетишсиз болуп көрүндү. Жана Лаки кайрадан кожоюнун инисине астына кирди. Акыры кара чекиттин денесине бүт жерине татуировка менен толтурууну каалап, көздүн ичине, кулагына жана тиштерине сүйкөлгөн. Татуировкага мындай караса орун жоктой сезилет. Бирок Луски актын үстүнө кара түстүү боекту тарта баштады. Жалпысынан 100дөн ашык усталар анын денесине 1000 сааттан ашык убакыт сааттарды коротуп денесин кооздоп жатты. Рейс Ридлер. Тарыхтагы эң татуировкалуу адамдардын бири болуп эсептелет. Бул согуштук аракеттерге катышкан. Месопотамиядан кайтып келгенден кийин өзүн өзгөртө баштады. Балким ал жака баргандан соң нерв органга тийүүнүн да бир жолуду. Ридлер өзүнүн улуу сезет жана зебра адам деп атаган. Ал бүт денеси ак кара сызыктар менен жаап, тырмактары кара лак менен, эриндери кара помада менен боелгон. Зер буюмдарды көрсөткөн кызыктай кийимдерди кийген. Балким муну менен ал жалпы элдин арасынан жылдыз болуп чыгып калгысы келгендир. 1969-жылы Дээрлик өлөр алдында Граси өлүүнүн астында мен жөнөкөй адаммын деп айтып дүйнөдөн өлгөн. Эрик Спражи. Эрик Спражинин денеси кескелдириктин терисин тураган, жашыл татуировкалар менен капталган. Сойлоочулардын образын толуктоо үчүн ал тиштерди курчутуп, тилин лазер менен кести. Кашын туберкулез түрүндө импланттар менен белгилеген. Жашыл кескелдирикке айлануу үчүн анын убактысы 700 сааттан ашык убакытты кетти. Бирок азыр Эрик Спражи эң таң калыштуу татуировкалуу адамдардын бири болуп калат. Жана ар кандай шоуларга катышып, адам сыяктуу эмес кызыктай көрүнүштөргө ээ болду. Ушуга окшогон кызыктуу маалыматтар менен тааныштыңар. Эгер видео сизге макул келсе, каналга катталыңыз жана ой пикириңиз калтырыңыз. Аман болуңуздар.